Учурда бардык тармактарда көз кыш айларына карата даярдыктар кызуу жүрүп жаткан кезде айрым ишканалар кышка даяр болсо, кээ бирлери толук бүткөрүлө элек. Мына ушундай эле көз кыш айларына Жалал Абад электро ачык синердик ишканасы канчалык даяр жана электр энергияны үнөмдөө пайдалануу боюнча эмне иштерде жүргүзүп жатат? Мына ушул маселенин айланасында бүгүн сиздер менен түз эфирде сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жалал Абад электро ачык акционердик коомунун башкы директору Файызов Азамат Мамазакирович келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Азамат мырза, мына өзүңүз билесиз, көз кыш айларына карата бүгүнкү күндө кызуу даярдыктар жүрүп жаткан кези, деги эле ушул Жалал Абад электро ачык акционердик коому ушул багытта эмне иштер аткардыңыздар, ушул боюнча маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошол түз эфирден пайдаланып, быйылкы 2021 жыл 9 айдын ичинде аткарылган Жалал Абад электро боюнча аткарылган жумуштарыбыз боюнча маалымат берип кетсем, 9 айдын берилген иш пландары бүгүнкү күндө толугу менен аткардык. Анын ичинен мисалы айта кетсек, аба чубалгыларын куруу 0,4-6 киловатт линиялар боюнча 16,2 километр пландаштырылган болсок, 23,3 километр аткардык. Кошумча трансформаторларды орнотуу область боюнча 53 дана орноттук. Аба чубалгыларын кайра калыбына келтирүү, реконструкция жасоо боюнча 0,4-6 киловатт боюнча 27,9 километр пландаштырылган болсо, бүгүнкү күндө 32 километр аткардык. Ал эми трансформаторларды кубаттуулугун жогорулатуу, алмаштыруу боюнча область боюнча 20 трансформатордун ар түрдүү кубаттуулуктагы трансформаторларды алмаштырып даярдадык трансформаторларды. Андан сырткары мындай чоң аткарылган аба чубалгылар боюнча дагы айта кетсем, бүгүнкү күндө Базар Койгон районунда бизде Базар Койгон Асланбат деген 35 киловольт жогорку чыңалуудагы линиябызды быйыл 43 километр өзү толугу менен. Ошонун быйыл 9 километри алмаштырууга толук АС-70 маркасындагы проводун АС-95 маркасындагы проводко алмаштырып, бүгүн изоляторлордон бери жаңылап аны алмаштырып бүттүк. Андан сырткары подстанциялар боюнча айта кетсем, подстанциялар боюнча быйылкы жылы эскилиги жеткен масляный включатор деп коебуз, өчүргүчтөрдү бүгүнкү күндөгү жаңы заманбап вакуумный включательдерге алмаштыруу боюнча 10 дананы пландаштырдык эле. Ошолорду дагы алмаштырып бүгүнкү күндө бүттүк. Бул Токтогул районуна караштуу Чолпон Ата подстанциясы. Ал жерде 3 дана өчүргүчтө вакуумный включаторго алмаштырдык. Андан сырткары бирөөсүнү ошол жерден жаңы фидер деп коебуз, жаңы фидер чыгып, ошол линияны экиге бөлүп дагы ошол жерде жумуш аткарылды. Андан сырткары Базар Койгондо Дзержинский подстанциясында 4 дана вакуумный включательдер алмаштырдык. Кочкор Ата шаарында Камалдин подстанциясында экөөнү. Шаардын ичинде мына промышленный подстанция деп коебуз, ошол жерде дагы бир вакуумный включательдерди алмаштырып, негизги менен ушундай чоң көйгөй жараткан, кубаттуулугу жетишпей аткан, эскилиги жеткен тетиктерди алмаштырганга жетиштик ушу 9 айдын ичинде. Эми мына ушундай жаңылануулар, оңдоп түзөөлөрү менен биз кышта канчалык деңгээлде чыгып кете алабыз? Толук кандуу бардыгы бүттү десек болобу? Бизге иш планыбызга берилген пландар боюнча биз толук кышка даярбыз деп айта алам. Быйылкы жыл кышка өзүбүздүн резервдик тетиктерибиз, кошумча резервдеги трансформаторлорубуз, трансформатор оңдой турган цехтерди, трансформатор майларыны бүт бүгүнкү күндө камсыз кылып кышка даярдандык. Эми жогоруда да айтып өттүңүз да, аба чубалгыларын биз тартуу боюнча, орнотуу боюнча иш планда жүрдү деп. Аба чубалгылары
эми буга чейин тартылып келгендерде жаңылуулар болдубу же болбосо жаңы конуштарга тарткан учурлар да болдубу? Жок, мен жана башында айтып кетпедимби, абад чыбалыкларын куруу. Бул жаңы ушундай жаңы конуштагыларга куруу бул 16 километр ушул область боюнча пландаштырылган. Бүгүнкү күндө 23 километр ошону жаңы курдук. Рахмат. Жанагы алмаштыруу болсо бул реконструкция. 27 километр ошо өзүбүздүн мурдагы эскилиги жеткен деревянный опоралар менен турганда ошону азыркы бетон опораларга и зымдарын да алмаштырып 32 километр аны алмаштырдык. Эми жогоруда дагы айтып өттүңүз, чындыгында акыркы жылдары мына ушул Жалал Абад Электро тарабынан чындыгында бир жакшы иштер жасалып жаткандыгы көрүнүп турат. Анткени көп жерде ушул аба чыбалгылары, андан сырткары мамычылар дагы жаңыланып атат да. Бирок ошол эле учурда кээ бирки айылдарда ошол эскилиги жеткен ошол жыгачтардан орун алган мамычылар да бар да. Буларды дагы алмаштыруу жактары бир кандайдыр иштер жүрүп атабы? Эми бизде областта мына 1 жылдык бизде эме капложение деп коебуз. Ушул бөлмөлөрдү жаңылап, тетиктерди жаңылап куруу жумуштарына болгону бир 70 миллион тегерегинде эле каралат да. Бул эми область боюнча бардыгына бирден алмаштырып бериш кыйын да. Биз планды мына жылдан жылга көбөйтүп алмаштыруу өзү планыбызды дагы акча жыйноо эмелерди да пландарды көбөйтүп алмаштырып атабыз. Эми 1-2 жылда мындай бардыгын алмаштырабыз дегенден алыпсызбыз да. Ошол эскилиги жеткен аппаратындагы эң аварийный жана болбой калгандарын биринчи очередте биз алмаштырабыз. Эми күз-кыш айдап атпайбызбы? Бир эле баягы мына ошондой жаңы чубалыкларды же болбосо мамычыларды куруу менен маселе дагы чечилбейт да. Албетте ошол биздин ошол кайсыл жерде болбосун, айыл тургун болобу, шаар жергесинде болобу, ошол жерде мына ошо кышка даярдыкта мына ошол чубалыкларга бир көйгөй жараткан бак-дарактар. Аларды кыюу боюнча биз билебиз, кыш айы келген мезгилде, бир эле кар жааган мезгилде мына ошондой көйгөй келе чыгат да. Мына ошоларды кандай иш жүрүп атат ушул багытта да? Туура айтасыздар. Бизге эң биринчи ошол жылына октябрдын ортосу ченинде, анан ноябрдын башында эң биринчи кар жааганда ошо түшүк болот да, баягы кыйылбаган бак-дарактар, андан сырткары жалбырагын түшүрбөгөн бак-дарактар биринчи карда линиядан алыс турган бак-дарактардан былтыр мурдагы жылдары мына өзүңүздөр менен деле биргеликте чыгып рейд кылып тартып көрсөттүк. Ушул 5-6 метрдеги теректин баягы жалбырагы түшөлөк убагында кар жаап коюп, линияны басып кулап түшкөнү байкалган. Бак-дарактарды тазалоо жумуштары бизде өзү негизинен экология тарабынан дагы октябрда уруксат берилет да, баягы бүчүрлөр уктаган маалында кыйылсын деген неме бар. Ошол убакта биз азыр толугу менен ошол октябрь айы бак-дарактарды тазалоо жумуштарын аткарып атабыз. Анан көпчүлүк жерлерде жергиликтүү тургундар тарабынан дагы бул жаңы эле бул азыр нөмө берип атканда кандай кыясыңар деген каршылыктар да бар. Ошондой маалдарда ошол айыл башчылары менен даже айыл башчылары менен акимдер менен ошол биргеликте дагы ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ошо жумуштарды аткарабыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен түз эфирде болуп жатабыз. Бүгүнкү биздин темабыз мына ушул электр энергиясын үнөмдөө, ошондой эле күз кышларына карата кандай даярдыктар жүрүп жаткандыгы боюнча талкуу жүргүзүп атабыз. Эгерде мына ушул Жалал Абад Электро боюнча өзүңүздөрдүн электр энергия боюнча же болбосо өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биздин атайын ушу Жалал Абад Электро ачык акционердик коомунун башкы директору Файзов Азамат мырза келип отурат. Андыктан сурооңуздарды берсеңиздер. Биздин байланыш номерлерибиз 037 22 коду менен 502 06 номерине чалсаңыздар, сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Эми мына ушул жерде күз-кыш айлары боюнча дагы маалымат берип кеттиңиз, чынында бир топ иштер аткарылгандыгын айттыңыз. Эми мына ушул жерде дагы бир бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп жаткан бул электр энергияны үнөмдөө. Бул ошол бүгүнкү күндө республиканын аймагында мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп атат да. Деги эле ушул электр энергияны үнөмдөө
эмнеден келип чыкты, мына ушул боюнча айта кетсеңиз. Эми азыр барлык жарандарга деле жеткиликтүү болду окшойт, түшүнүктүү болуп атат. Мына быйылкы жылы токтогул суу сактагычыбызда суунун аз көлөмдө чогулушу. Азыр өзүңүздөр билесиңиздер, бардык жерде эле ошол быйыл мурдагы жылга салыштырмалуу, андан мурдагы жылга салыштырмалуу суунун аябай эле быйыл аз болгондугуна байланыштуу элде ушул электр энергиясын үнөмдөө боюнча түшүндүрүү жумуштарын алып барып атабыз. Мына жогоруда эле кече жакында эле ушул улуттук энерго холдинг тарабынан атайын ушул өлкө аймагында көрүнүк жарнактардын кафе, ресторан, дүкөн, башка оюн зоок борборлорунун жарнактык жарыктарын өчүрүү тууралуу буйругун чыгарды. Мына ошонун ичинде дагы ошо Жалал Абад жергесине дагы мына ошол Жалал Абад электрого дагы тапшырмалар берди. Мына ушул багытта эмне иштер жүрүп атат? Бул багыт боюнча биринчи учурда ошол жергиликтүү бийликтер менен, айыл башчылары менен биргеликте азыр эң биринчи түшүндүрүү иштерин алып баратабыз. Что быйыл суу аз болгондо байланыштуу. Бизде байланыш бар болсо, алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен бир жеке суроом бар эле энергетиктерге. Муну айыл өкмөттөргө караган жерлерде трансформация жок жерге, токой чарбага караган жерлерге силер линия тартууга уруксат бере аласыздарбы? Шуну Трансформация болгон жерге биз электр линиясын тартууга уруксат бере албайбыз. Ал жергиликтүү бийлик тарабынан, архитектура тарабынан жана өзүнүн тиешелүү бизде дагы документтер талап кылынат. Ошол талаптар эгер жок боло турган болсо, ал тартканга мүмкүн эмес. Чынында ушундай маселелер болуп калгандар бар да. Ушулардын чечүү жолдору чынында айыл өкмөттүн карамагында болсо, ушул маселелер боюнча да бир кененирээк айтсаңыз. Бул боюнча мына жаңы конуштагыларга эң биринчи ошол жер берилгенде трансформация болуп, ошол жерде проектисинде трансформатор жолу, кайсы жерде трансформатор орношуш керек, кайсы жерде турба суу тартылыш керек, газ тартылыш керек дегенде бүт проектиси менен болот да бул жердечи. Анан азыркы көрүп атасыздар, кээ бир жерлерде туура эмес жерлерде адамдар өздөрү үй салып, өзүнүн үлүшүнө салып алган жерлер болуп атат, туура эмес жерлер болуп атат. Ошондой даже мына биздин электр линиябыздын астына чек берип коюп, ошол жерде үй салып жатканды кездешип атат. Бундайларды биз тактап, областтын жетекчисине жана экотех инспекция деп коет, биздин ошолорго кат жүзүнө кайрылып, чара колдонуу боюнча биз кат менен кайрылабыз. Эми биз ошол баягы улуттук энерго холдинг тарабынан чыккан буйрук боюнча айта кетсеңиз, жарнакты өчүрүү боюнча. Жарнак боюнча эми ал чыкса чыкпаса деле биз өзүбүзгө жылдык лимитти, электр энергиясын пайдалануу боюнча лимит берилген. Бүгүнкү күндө электр энергиясын пайдалануу 8 айдын ичинде 89 миллион, почти 90 миллион киловатт час электр энергиясын биз ашыкча пайдаланып атабыз. Бул эмне деген? Бул кышка биз берилген өзүбүздөн ашыкча пайдаланып атабыз деген. Ошондуктан элдерге кафе, ресторан, ошондой магазин иштеткен ашыкча эле баягы өздөрүнө көңүл бурдуруу үчүн мындай жарыктарды аябай көп койгон жерлерде, анан көчөнү жарыктандыруу, бир көчөдө эки тарабын тең жарыктандырган көчөлөр болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү бийлик менен биргеликте түшүндүрүп, ошондой жерлерде азыр өчүрүп турсаңыздар деле түшүндүрүү иштери менен өчүрүп атабыз азыр. Үнөмдөө максатында. Эми мына ошо үнөмдөө деп калдык да, чынында жогоруда айткандай эле сиздер анализ жүргүзүп көрдүңүздөр да, чындыгында лимиттен биз ашып чыгып аткан болсок, негизги себептери эмнеде болуп атат, анализ кылып көрдүңүздөр да? Негизги себеби эми бизде өзү электр энергиянын тарифи мындай аз болгондугу да элдер өздөрү ар бирибиз ошону мына сезе билишибиз керек да.
мисалы ар бир жаран ошол өзүнүн үйүнөн баштаса, мисалы сырттагы электр энергиясын, үйүндөгү электр энергиясын, мисалы үчүн азыр биз үйгө барсак, баардык комнаталардын эле жарык жандырылып турган болот. Керек болгон үйлөрдө арестондор азыр жандырылып турат. Отоплениясын, теплый полдорун жагып алган жерлер болот азыр. Ушундай жерлерден ар бир үйдүн ата энеси ошол балдарына бүгүнкү күндөгү абалда туура түшүндүрүп, ошол электр энергиясын үнөмдөп, керек эмес жердеги жарыктарды өчүрүп, ар бир үйдө экономия кыла турган болсок, бул область боюнча бизге аябай чоң эле мүмкүнчүлүк болот да, лимитке сактоо боюнчачы. Эми ошо кече мына ушул эле жарыктарды, көчөдөгү жарыктарды өчүрүү боюнча жана башкалар боюнча чыккандан кийин ошо эл арасында дагы кээ бир учурларда айтылды. Биз жарыкты баягы жашоочуларга шарттарды түзүп берүү үчүн ошол жерге ыңгайсыз болбосун, атайын коюлган үчүн эмнеге өчүрүлөт дегендер дагы чыкты, жок эмес да. Ушулар боюнча дагы кенен түшүндүрүп кетсеңиз, кайсыл жерлер өчүрүлөт, кайсыл жерлер өчүрүлбөйт бүгүнкү күндө эми? Эми көпчүлүгү туура эмес түшүнүптүр да, бүгүнкү күндө коюн зоок десе, атайын эс алуучу жайларда жана башкаларда бардыгында өчүрүлөт экен деген ойго келип атышат да. Жок, бул эми айтып атпайбызбы? Азырынча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол магазин болобу, кафе болобу, сырттагы дагы реклама шиттеринде дагы жанагы чоң прожекторлор боло турган болсо, ушуну кичине өчүрүп, ушуну үнөмдөсөңүздөр деген түшүндүрүү менен биргеликте алардын өзүнүн макулдугу менен өчүртүп атабыз да. Аны көчө жарыктарда мына чоң центральный чоң көчөлөрдө калтырып, калган көчөлөрдө ошо биргеликте өчүрүп атабыз. Бизде байланыш бар экен, угулсак. Алло, саламатсызбы? Айта берейинби? Айта бериңиз. Алло. Угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчы. Угуп атабыз. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Мына ушул жерде эле биз жогоруда айтпадыкпы, бүгүнкү күндөгү баягы көчөлөрдөгү жарыктандыруу депчи. Эми биз андан сырткары мынакей өзүңүз билесиз, кыш айы дагы кирип келет өз убагында. Анан биз ошол мезгилде кыш айында дагы ашыкча пайдалануу. Биз азыр үнөмдөөнү алдын ала биз түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, ал эми кыш айында мына ошону элдер өздөрүнүн печкаларын жагып, кыскасы оор мезгил келет да. Байланыш бар экен болсак. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мына электр энергия сатуу ишканасында иштеген жумушчулардын айлык маянасы неге 2-3 ай кармалып калат, ушул жөнүндө жооп берип коюшсуздар. Рахмат. Туура. Бизде мына жылына мына июль, август, сентябрь айларында электр энергиясын аз пайдалануу болот. Ошол убакта акчанын жыйноо дагы аз түшөт да. Ошол убактарда айлык берүү кичине бизде нөл болуп калат. Бул боюнча биз азыр айлыкты беребиз. Мына 1-сентябрга чейинки айлыктарыны бүгүн эртең толук беребиз. Мен жогорудагы суроого эле кайткым келет. Мына ушул кыш айы кирген мезгилде, мына ошол жерде чындыгында бардыгы бир мезгилде ошол электр энергиясынан колдонуучу печкалар жакканда бир топ кыйынчылыктар келет да. Деги эле мына ошондойлордун дагы алдын алуу боюнча бир кандай түшүндүрүү иштерин алдын ала баштадыңыздар? Азыр эң биринчи бизде мына электр энергиясын пайдалануу основной 80% бул эл калк деп коебуз. Ошол пайдалануу болот. Ошондуктан биз ар бир дүмүрчөк баягы жеткиргенде электр энергияга болгон карызын кагаз квитанцияны жеткиргенде ошонун аркасында үнөмдү пайдалануу боюнча анан кышка даярдык көрүү боюнча эскертүү баракчаларын таркатып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Андан сырткары биздин контролер, андан сырткары өзүбүздүн инженер
кошо чыгып эл менен ошол жерде эң көп пайдаланган көчөлөрдө абоненттерде 3 фаза менен отопленияга пайдаланган абоненттерибизди баардыгын эскертип бүгүн бүттүк да. Чтобы кышында быйыл электр энергиянын отоплениясы менен жылытуу болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер бүгүнкү күндө көмүр менен же болбосо газ менен пайдаланууга даярданыңыздар деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп чыктык да, бул боюнчачы. Алдын ала түшүндүрүштөр, Эми ошол жерде дагы бир суроо жаралат да. Бүгүнкү күндө билесиз, ошо облустун район шаарларында ошо жылуулук ишканалар иштеп келет. Алар буга чейин чындыгында алардын көпчүлүгү ошо электр энергиясы менен иштеп келген да. Акыркы жылдары ушу көмүр отунга өтүп атышат, бирок дагы да болсо электр энергиясы менен иштегендер бар. Мына ошол жерде дагы ушул электр энергиясы көп кеткен учурлар бар да. Ушулар менен дагы бир кандай бир сүйлөшүүлөр болобу дегеним. Көмүр отунга өтүү боюнча, мына ушундай электр энергияны үнөмдөө боюнча. Туура айттыңыз. Мисалга биз электр энергияны эң көп пайдаланган Жалал Абад шаарын эле алсак, Жалал Абад шаарында 250-нин тегерегинде көп кубаттуу үйлөр жайланышкан. Ошонун ичинен центральный котельниядан алган 30-40 дом болгон болсо, быйылкы жылы биз ошол жылуулук ишканасы менен сүйлөшүп жүргүздүк. Алар быйыл ошол жардам 15 үйдү центральный отопленияга кошуп аткан жөнүндө маалымат беришти. Ал деле болсо бизге чоң жардам болот. Эми ошону 15 эмес, андан көбүрөөк болсо, мына көп кубаттуу үйлөрдө дагы бизде электр энергиясын үнөмдөө аябай жакшы болот эле да. Эми баардык нерсе келип, бүгүнкү күндө баягы каражатка такалып атпайбы? Эгер ошо жылуулук ишканасына дагы бөлүнгөн акча каражаты бөлүнсө, ошол калган шаардагы көп кубаттуу үйлөрдүн баардыгы центральный котельниялардан жылуулук алышканда бизде электр энергиянын кыйла үнөмдөө болмок да. Аларга да ошо каражаттын жетишсиздиги болуш керек. Бирок ошого карабастан быйыл 15 домду кошобуз деген аларда да план бар экен. Сөз сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүү жүрүп ошону тактадык. Эми анын айтканын себеби, чындыгында өзү айткандай эле, көпчүлүк эле ошо электр энергиянын лимиттери ошол жака багытталып калганы көрүнүп турат да бүгүнкү күндө. Калган көп кубаттуу үйлөр жалаң ушул биздин электр энергия менен жылытылат да. Бул ошол основной ушул Жалал Абад шаары өзү область боюнча электр энергиянын мындай айтканда 30%-ны ушул шаар эли пайдаланабыз да. Эми ушул жерде эле дагы бир суроо, ушул жогоруда айткандай эле баягы лимит деп атпайбызбы? Анан ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан мисалы үчүн айыл жергелеринде бүгүнкү күндө ошо электр энергияны эсептегичтер боюнча дагы бир заманбап мына ошондой аппараттар коюлуп атабы дагы да болсо? Бул эми баягы акылдуу эсептегичтер коет. Акылдуу эсептегичтер боюнча бүгүнкү күндө бизде область боюнча 6000 дана ошондой акылдуу эсептегичтерди орноттук. Эми баягы каражатка жараша дейт. Бизде баягы каражаттын аздыгына баштап акылдуу эсептегичтер өзүнүн айтып тургандай эле анын өзүнүн дагы кымбат болгондуктан биздин өзүбүздүн акчага жараша 6000 счетчиктти орноттук да бүгүн быйыл. Жалпы область боюнча канча орнотуш керек? Область боюнча бизде өзү 200 миң абонент бар. Аны орнотуп турганса баардыгын орнотса болот эми. Ошол каражатка келип такалып атпайбы? Эми ушул жерде дагы эле ушул баягы электр энергияны үнөмдөп атпайбызбы? Мына ушулар боюнча дагы бир элдер менен сүйлөшүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, электр энергияны үнөмдөө бир механизмдерин иштеп чыгуу кыралып атабыз сиздер тараптан да. Бул эми мына түшүндүрүү иштеринин башталышы эмес, биз буга чейин дагы түшүндүрүп алып барганбыз. Биз ушул октябрдан бүгүндөн башташыбыз керек ошол элге түшүндүрүү. Мындан дагы түшүндүрүү иштерин айыл жерлеринде, мектептерде ошол балдарга түшүндүрүп
үйдө электр энергиясын кандай пайдаланыш керек максатында элдер менен биргеликте жергиликтүү бийлик менен тарап барып көмүр менен камсыз боло турган жерлерде чогуу түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Рахмат, чынында мына бүгүн келип көз кыш айларына карата даярдыктарына сырткары электр энергиясына болгон үнүмдүү пайдалануу боюнча иштер жүрүп жаткандыгы боюнча маалымат берген үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздин көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Бир кайрылууңуз болсо жолдобосоңуз болот. Мен ушул түз эфирден пайдаланып өзүбүздүн ушул жарандарга кайрылып кетет элем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул быйылкы абалды туура түшүнүп бизге жардам берсеңиздер, ушул электр энергиясын канчалык экономия кылып, үнөмдөп пайдалансаңыздар, бизге көрсөткөн жардамыңыздар ушул. Анан кышында ушул отопление менен жылытуу системаларыны көмүр менен, газ менен өткөргөнгө аракет кылып ушуну пайдаланып берсеңиздер, аябай бизге быйыл жардам болмок да. Бул ушул Кыргызстан үчүн. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда айткандай эле бүгүнкү күндө электр энергиянын үнөмдөө бул мамлекеттик деңгээлде бүгүнкү күндө жүрүлүп жаткан иш-чара болот. Андыктан бардыгыбыз кайдыга карабай ар бирибиздин үйдө жарыктыкты үнөмдөө менен пайдалансак, албетте биз кыш айларынан толук кандуу жарык жаңган боюнча чыгып кете алабыз. Бүгүн көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубек болдум. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламаттаныңыздар.